Кыргыз Республикасынын бузуулук жөнүндө кодекси, түшүнүк жана жоопкерчилик. Летова Ирина Тема моей Витальевна. презентации кодекс о нарушениях. Акыркы убакта укук таанууда абдан көп өзгөрүүлөр болду. 2019 жылдын 1-январынан административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс күчүн жоготот. Аны бузуулук жөнүндө кодекс алмаштырат. Бул дүйнөлүк практикада жүргөндөй эле бизде да кылмыш укуктук блокто реформа жүрүп жатат. Административдик укук бул административдик чиновниктердин жарандар алдында жоопкерчилиги. Бирок бизге совет убагында айткандай, административдик укук бул адамдын мамлекет алдында жоопкерчилиги эмес. Бул абсолюттук түшүнбөстүк. Бул башаламандыкты жоюш үчүн административдик сектор кайра каралды жана башка блокко которулду. Жарандардын мамлекет алдында административдик жоопкерчилиги бузуулук жөнүндө кодексте каралат. Жазык мыйзамы азыр кайра каралды жана төмөнкүчө түзүлдү. Кылмыш укуктук блок. Биринчи — кылмыш жазык кодекси. Экинчи — жоруктар жөнүндө кодекс. Үчүнчү — бузуулук жөнүндө кодекс. Бузуулук жөнүндө кодекс 3 бөлүктөн турат. Жалпы бөлүм, өзгөчө бөлүм, процесстик бөлүм. Бузуулуктун субъекттери биринчи жеке жак, экинчи юридикалык жак. Эгер административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин субъектине кызмат адамдары кирсе, мында ал кызмат адамдары кирбейт. Анткени административдик мыйзам реформаланды. Эми кызмат адамдары административдик процедуралар жөнүндө кодекс боюнча жооп берүүгө тийиш болот. Административдик процедуралар жөнүндө кодекс башка кодекстерден айырмаланып, күнөөлүүлүк принцип боюнча иштейт. Анткени кызмат адамдарында юридикалык бардык структура бар, а карапайым адамдарда эчтеме жок. Ошон үчүн чиновниктер далилдөөгө тийиш. Мисалы, балык кармаганга лицензия, автомашина. Бузуулук жөнүндө кодекс 10 бөлүк, 48 глава, 339 статьядан турат. Жалпы бөлүмдө бузуулук жөнүндө мыйзам, бузуулук жөнүндө түшүнүк, бузуулуктун укуктук кесепеттери кирет. Бузуулук юридикалык жак тарабынан жасалды деп эсептелет. Эгер жеке жак юридикалык жак менен эмгек келишими боюнча иштесе, анын кызыкчылыгында эмгектенсе. Башкача айтканда, юридикалык жак жеке жактын аракетинде өзүнүн күнөөсүн сезүүгө тийиш. Взыскание болгону эки эле, эскертүү, штраф. Бузуулук жөнүндө кодексинде 10-15 статья боюнча эскертүү бар. Ал ооз эки жумшак. А негизги взыскание бул штраф. Штраф 8 категорияда орнотулган. Категориялар жоруктагыдай эле. Бузуулук жөнүндө кодексинде баары конкреттүү белгилүү суммадагы штрафтар. Биринчи категорияда 1000 сом, экинчи категорияда 2000 сом. Бузуулук кодексинде взыскание бергенде коррупциялык нормалар жок. Минималдык штраф жеке жак үчүн 1000 сом, максимум 17500 сом. Юридикалык жактар үчүн минимум 5000 сом, максимум 55000 сом. Бузуулук кылганда кошумча укуктук кесепети төмөнкүлөр. Штрафты төлөтүүгө жана жаңы бузуулук кылуунун алдын алууга багытталган мажбурлоо чаралары. Штраф төлөбөгөндө пеня, бузуулук мүлкүн конфискациялоо дайындалат. Транспорт каражаттарын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктөрдү блоктоо колдонуу. Өзгөчө бөлүк. Кыска убакытта абдан көп өзгөрүү болду. Көп коррупциялык моменттер, көп эскерген жоболор, жалпыланган түшүнүксүз формулировкалар. Ушуларга байланыштуу бул статьялар кайра каралды. Жарандардын шайлоо укугун ишке ашырууда, саламаттык сактоодо, эмгек тарыхый маданий мурасына, башкаруу тартибине каршы бузуулуктар, коомдук коопсуздукту камсыз кылууда, өндүрүш коопсуздугунда, курулушта, транспортто башкаруу тартибине каршы. Процесстик бөлүк абдан өзгөрдү. 2 разделден турат, 7 глава. Булар бузуулуктар боюнча өндүрүш, бузуулукту процесстик формалоо, бузуунун катышуучулары, алардын укуктары бузуу боюнча иштерди кароо, иш боюнча даттануу, взыскание берүү жөнүндө токтомду аткаруу укуктук кесепеттери. Процедуранын алгоритми төмөнкүчө. Бузуу. Ыйгарым укуктуу органдын протоколу. А. Ал протоколду ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт, лицензияны бузуу маселесин чечүүгө. Б. Укуктарын түшүндүрүү. Эгер бузуучу бузуу факты менен макул болсо, ордунда эле штрафты төлөөгө кагаз берет. Эгер бузуучу факты талашса, протокол түзүп, ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт. Ал орган комиссия түзөт. Ал күбөлөрдү чакырат, сурайт жана башка. Анан чечим кабыл алат 10 күндүк мөөнөттө же жазалоого отказ берет, ишти токтотот. Штраф төлөөгө чечим чыгарса, пеня дайындайт. Бузуучу 10 күндүк мөөнөттө район аралык сотко кайрылууга укугу бар. Сот 14 күнүн ичинде карайт.
сот чечими даттанууга жатпайт. 1 айдын ичинде штрафты төлөөгө тийиш. 1 айдан кийин төлөнбөсө комиссия туум кошо дайындайт. Ар бир күнгө туум кошулат. Акыры максимум штраф өлчөмүнө жетет. Анда да төлөнбөсө сот аткаруу органына жөнөтүлөт. Ал жерде аткаруу өндүрүш иши ачылат. Иш төмөнкү шарттарда токтолушу мүмкүн. Эгер мыйзамдын статьясы күчүн жоготсо, эгер бузуучу өлсө, Виновные лица эскирүү будут мөөнөтү нести өтсө, ответственность 3 жыл. по новому кодексу о нарушениях. Спасибо.